Мынау жерде бұлардың емесі бар. Су водораздел деген емесі бар. Бұлар құрышқандағы ушу менен бұлар су алады. Мына су алышады, бұяқ менен мынау Ходжалы, бұл тияқ бұяқа су алады. Анан ушул су барып тұрып, бізге Самаркандекке барады. Самаркандекке чейин, турабы? Самаркандекке чейин барады. Эми ушул су кетип атканда эле булар ушул жерден тосуп койчу дагы баягы Ходжалыдан өткүзбөй эле Самаркандекке суу барбай, өрүктөрүбүз куурап, мына бул жерде өрүктөрүбүз куурап ушундай боло берчү элек. Эсиңиздеби? Самаркандиктер суу жок эле кыйнала берчү. Анан кийин алар ойлоп чыкты, муну тоону аралап тешип ят алып өтөбүз деп. Анын үчүн несколько миллиардов доллар акча керек экен. Ага дагы мүмкүн эмес. Эмне кылабыз? Эми муну жердин баардыгы бизге өтүп калды. Айгүл, уктуңбу? Суу бөлүнгөн жер бизге өтүп калды. Муну жерден эгер ушуга бөлүнгөн суу ушактан барып туруп, Ходжалы менен барып туруп Самаркандекке жетпей турган болсо, бу жердеги суу сенин колуңда болот. Токтотуп коесуң. Вот и всё. Вот стратегический чечим деп ушуну айтат. Көрдүңбү? Жакшы. Дагы бир нерсе кошумчалап коеюн, канча кылышат. Бул деген эң негизги стратегический чечимдер ушулар. Кээ бирлерге ойлойт, бул эми водораздел буякта калды да буякта кетти деп. Муну водоразделди биз алып туруп, өзүбүзгө жаздык тагын. Эми суунун башы, как раз суунун башы мына биз болдук. Эгерде ушул биз берген суу Ходжалы менен Самаркандекке жетпей турган болсо, түшүндүңбү? Вот так. Дагы бир айтып койчу нерсе, канча кылышат. Мүмкүнбү? Ошол жерде биздин Актатыр деген бул каналыбыз, Актатыр. Актатырдан Самаркандга өтөт, ошо Хожалыгы аралап өтөт. Азыр биз ошо биздин ошо Кыргызстандын каналы деп биз договорго киргиздик, жана суу баягы суу ресурстары боюнча договордо турат. Анан кийин биздин водниктер ошол Актатыр каналыны Таждердин аймагына кирип ремонт кылып, ошону көзөмөлдөөгө уруксат алдык. Мурда ошол Ходжалынын арасына кирип, бая биздин ошо Самаркандке туткан канал тазалай албайт элек да. Ошонун негизинде суу жетпейт эле. Анан алар каналдар забитый деп тура берет эле. Алар кирсе кире албайт элек. Эми андай эмес. Эми ал каналды кирип, тазалап, өзүбүздүн каналды даярдап, суу жеткизгенге мүмкүнчүлүк болуп калды да. Мен ойлоймун, баягы Самаркандиктерге бул жакшы болду. Экинчиден, баягы Миңөрүк Самаркандик жолун көрсөткүн. Мен муну эми азырынча бүтө албадык, бирок мен муну будущем бүтүрөм, Кудай кааласа. Мына Самаркандик мына бул жолго, Миңөрүк жолуна. Миңөрүк Самаркандик жолу. Мына. Кайсыл ушул беле? Ага, мына Миңөрүк Самаркандик жолу. Мына ушул жолду мен предлагать этип атам будущем мунул эмеден төрткүлдөн суу алып келип туруп мына өткүзүп коебуз. Турба менен. Уктуңарбы? Самаркандекке укмуш суу көп болот. Мына эмеден алып мына төрткүл менерде да. Төрткүлдө турба менен алып келебиз дагы, мына жол менен тик этип туруп Самаркандын үстүнөн куюп беребиз үстүнөн. Камчы Кыдыршаш менен кыжалат болгон жерим ошол эки сайдын ортосунда үй турат да, ошол үйдүн жарымы Тажикстанга өтүп кетет экен деп кыжалат болуп атам. Эми ошол мына мен чын айтканда мына азыр Назиретовна ачып айтып бербеди. Ошол үйлөрдүн баардыгын биз жогору жака көчүрдүк. Ал үйлөр менен биздин айылдын ортосуна 20 гектар тигилердин жерине өзүбүзгө алып туруп, аларга башка жактан берип, ошол территориянын баардыгы бизге өттү деп айтып берди. Көрдүңүз, а? Бир жаңсыл болду да? Бир жаңсыл болуп калды да эми.